Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Москва областында полициянын рейд учурунда 12 мыйзамсыз мигрант табылды. Тигүү цехи полициянын рейдинен кийин ишин токтотту. Анын жүрүшүндө 12 мыйзамсыз мигрант Россия Федерациясынан чыгарылып, ал эми иш берүүчү административдик жоопкерчиликке тартылат, деп билдирди Россиянын ИИМдин Москва обласу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Татьяна Петрова. Милиция кызматкерлери Орехово-Зуевский шаардык аймагында мыйзамсыз миграцияны аныктоо жана алдын алуу максатында Ажарелки айылында трикотаж цехинде рейд өткөрүштү. Рейдтин жыйынтыгында Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин биринде туулган 12 өндүрүш кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылды. Чет өлкөлүк жарандарга Россия Федерациясынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 18-10 беренесине ылайык протоколдор түзүлүп, алардын 9-у Россиянын 8 беренесинин 8 беренесине ылайык административдик жоопкерчиликке тартылды. Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык ар бир мыйзам бузуучуга өлкөдөн административдик депортациялоо менен 5000 рубль айып пул салынды, деди Петрова. Ал белгилегендей, иш берүүчү Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексинин 18-15 беренесинин 4-бөлүгү менен чет өлкөлүк жарандарды эмгек ишмердигине мыйзамсыз тартуу үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган. Цехтин иши токтотулду. Полиция ошондой эле мыйзамсыз миграциянын уюштуруучусун Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн биринин 38 жаштагы жаран экенин аныктады. Аялга карата Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 322 биринчи беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыш иши козголду. Херсон областында 82 мигрант жоопкерчиликке тартылды. Херсон областынын Геническ районунда полиция рейдтердин жүрүшүндө Россия Федерациясында жүрүү эрежелерин бузган 82 чет элдик жаранды аныктады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Полиция кызматкерлери аймактык ФСБнын жана Орусиянын улуттук гвардиясынын өкүлдөрү менен биргеликте 150дөн ашык адамдын Россия Федерациясына жүрүү мыйзамдуулугун текшеришти. Рейдтин жүрүшүндө чет өлкөлүк жарандарга жана алардын иш берүүчүлөрүнө президенттин жарлыгынын жоболору түшүндүрүлдү. Ага ылайык Россияда болуу шарттарын бузган зыяратчылар 2025 жылдын 30 апрелине чейин биздин өлкөдөн чыгып кетүүгө же укуктук статусун жөнгө салууга милдеттүү деп айтылат ведомствонун билдирүүсүндө. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.